Ноорузда майрамдык дасторконго коюлуучу негизги тамак бул сүмөлөк. Ал өндүрүлгөн будайдан өсүмдүк майынан жана буудай унунан жасалат. Каттуу отун үстүндө казанга кайнатылуучу тамакты тынбай аралаштырып туруу керек. Буга бардык калуучулар келип кол тийгизе алат жана сүмөлөктү аралаштырып жатып, ар бири өз калуу үмүтүн орундалышын тилейт. Казанды тегеректеген эл бала чака жөн гана турбастан оюн зоок, ыр тамаша менен көңүл ачышат. Сүмөлөктү салуудан мурда алгач челпек бышырылат. Бул жөрөлгө байыртадан көз өткөн адамдардын рухуна багышталып жасалат. Сүмөлөк казанга салынды. Ал эми сүмөлөктү кезек менен аралаштырып, калоо тилектерин айтышат. Сүмөлөктүн кайнаганына 7 саат болду. Бул жылкы Норуз Ороз айына туш келгендиктен сүмөлөктү даярдоого чогулган эл боз үйдө ооз ачышты. Сүмөлөк 10-12 саат бою кайнашы керек. Бул аралыкта сүмөлөктү даярдоого келгендер ыр күлкү менен убакыт өткөзүшөт. Эл азайды. Сүмөлөк коюланып, шоколад түскө келгенде казандын үстүн жакшы жаап, басаңдап калган оттун табына Ноорuz таң атканга чейин калтыруу гана калды.
атып сүмөлөк ачылды. Анын бетине карта чыкты. Муну сүмөлөктү кайнаткан апалар эки элдин биримдиги бекем болот деп жорушту. Сезим Жураева, Салам Медиа, Баткен.